Урматтуу YouTube көрүүчүлөр, бизде дагы эки гүлдүн уругу бар. Сальвия, андан кийин бальзамин. Азыр биз бул бальзамин гүлүн эгебиз. Бальзамин гүлү боюнча айта кетсек, бул 25-30 сантиметрге чейин болуп өсөт узундугу. Үй шартында дагы, үйдүн ичинде дагы, эшикке дагы эгип койсок боло калат. Бир жылда бир жолу гүлдөй турган гүлдөрдүн катарына кирет. Бальзамин гүлүнүн уругу бир аз чоңураак экен, көзгө көрүнүшүдөй эле. Мындай неме экен. Азыр аз-маз урук түшүрүп алабыз. Ушул жетиш керек биздин оюбузча. Көрсөңүздөр болот, тоболок болгон. Ушундай урук экен бальзамин гүлүнүн уругу. Азыр биз эмебизде ылайыбы тупурагыбыз даяр уже. Эшиктин алдындагы эле кара тупурак. Башта айта кеткендей. Азыр бул жерге дагы мындай кылып жөөк салып алабыз, узун кылып. Жөөктү мындай зубочистка менен деле мындай кылып чийип алсак болчудай окшойт. Жөөктөрдү тартып алдык. Азыр болсо эми бул гүлдүн уруктарын көрүнөт экен. Буну бирден мындай кылып зубочистканы тийгизсек жарымышат экен. Камерадан көрүнбөйт экен баары бир. Арасын бир 3-4 миллиметр алыстыкта кылып бирден таштап чыгабыз. Бул гүлдүн жакшысы көзгө көрүнөт экен, уругу бирден алганга мүмкүнчүлүк бар экен. Жакшы экен, бул гүлдү эккенге удобно экен. Азыр бул жерге 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Бир катарга 11 штук урук таштадык азыр. Эми калгандарына дагы таштап чыгабыз. Экинчи ряд кетти уже. 1, 11ден башталды, 12 деп санап кете берейин. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22. Ошондо ар бир сызыкчага биз 11ден урук таштадык. Так, 3-чү рядке тутат. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. 34 болду. Азыр акыркы линиябыз калды. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Bölüşüp bitti, hazır bölüsünü düşürüyoruz. 45. 45 штук урук таштадык. Так, эми бунун арасын бир сыйра суу менен чачып, суу себип чыгабыз араларын, жөөктөрдүн араларын. Бул көчөт суу тийсе, нымдашып турса жакшы өсөт экен. Так, эми бул жак бетин так болду. Буну бүттүк. Эми бул көчөтүбүздүн үстүн жабабыз бисмилла деп. Üstü жакшы жабылыш керек, ичине воздух кирбеш керек. Воздух кирбей, ичи бир климатта туруп, анан температура 20-25 градус ысык болуш керек. Бул турган жер, бул үстүн жаап коюп, азыр биз мындайча айтканда теплицанын немесин аткарып атабыз, ролун аткарып атабыз. Көчөттүн уругун обратно салабыз пакетке. Бизге керек болот дагы. Карагыла, бир эле кичинекей пакеттен канча урук алса болот. Ичинде дагы көрүнүп дагы оңгор урук бар. Так, үстүн жабабыз. Буну дагы урукту бекитип коебуз. Эгер көчөтүбүз жакшы чыгып, гүлүбүз жакшы чыга турган болсо, бул гүлдү кийинки жылы, бул урукту кийинки жылы дагы эгебиз. Бул гүлүбүздүн аты бальзамин деген гүлүнүн аралашмасы. Бүгүн 20 март 2022 жыл эктик.
качан гүлүбүз жалбыра калып чыгып баштаганда, чыккандан кийин дагы видео тартып YouTube'га киребиз. Ошондуктан каналдан алыстабай подпискага басып, чыккан видеолорго лайктан басып, эгерде кандайдыр бир сунуштар болсо комментарий кылып калтырсаңыздар болот.